Азыр биз алыскы Жыргалаң айылында турабыз. Ал эми менин артымдагы мына бул тоолор үч чокуну бириктирген тоо лыжа базасы түшө турчу аймак. Мындагы курорттук шаарчылар бир эле учурда миңдеген туристтерди кабыл алууга ылайыкталып даярдалат. Аталган долбоор Кыргызстандын туризм тармагын жаңы тепкичке көтөрүп, Борбор Азиядагы амбициялуу тоо лыжа ордосу болмокчу. Үч чоку Кыргызстандагы тоо лыжа кластерин өнүктүрүүдөгү алгачкы ири долбоор. Ал Жыргалаң, Бозучук жана Акбулак чокуларын бириктирип, туризм жана экономиканы өнүктүрүү багытында стратегиялык мааниге ээ. Мына ушул долбоорду ишке ашырууда жасалып жаткан иштер жана анын этаптары Жыргалаң айылынын тургундарына тааныштырылды. Үч чоку долбоорунун келечеги, артыкчылыктары боюнча жеринде эл менен баарлашуу болду. Бул долбоорду баарыбыз колдойбуз. Эбактан бери эле муну угуп айтып келатышат, чоң кубанычта болуп келатабыз. Ал эмне себептен десем, мунун арты менен биз дагы өнүгөбүз, өсөбүз дегендей оңолбогон жерлерибизди оңдойбуз. Долбоордун проектиси менен айыл чогулуп таанышып чыктык. Бул проект бизге түзүлсө, буюрса келечектеги биздин жаш муундарга абдан жумуш орду болот экен. Биз ошого сүйүнүп жатабыз. Долбоорубуз ишке ашып кетсин деген ак батабызды да берип чыктык. Биз бул долбоорду колдойбуз. Долбоордун курулушу жаз менен башталып, тоо лыжа базасын куруунун биринчи этабы 2030-жылга чейин жүрөт. Анын алкагында 60 чакырымдык тоо лыжа трассасын жана 6 асма жол куруу, 49 мейманкана, этно шаарча, спа комплекстер, ден соолукту чыңдоо борборлору, ошондой эле техникалык тейлөө имараттар өңдүү бир катар курулуштар аткарылат. Инфраструктуралык курулуштардын жүрүшүндө эң олуу жаратылышка зыян келтирилбей турганын Кыргыз Куршавел мамлекеттик ишканасынын директору белгиледи. Долбоордун эң негизги багыттарынын бири бул жаратылышты сактоо. Жаратылыш менен акыркы технологиялардын ортосундагы бириктирип, мировой стандарттарга туура келген заманбап бир туристтик базаны куруу болуп саналат. Бүгүнкү күндө тиешелүү министрликтер тарабынан суу, свет, канализация маселелери боюнча ТВС даярдалып атат. Буюрса ушул кар кетиши менен ошо курулуш иштерин баштаган турабыз. Борбор Азиядагы эң чоң лыжа базасы ийгиликтүү ишке ашса, 3 чокуда 3 жаңы шаарча түптөлүп, анда 4800 жаңы жумуш орну түзүлөт. Ал эми Жыргалаң айылынын ичинде орун ала турчу дагы бир жаңы шаарчада 7000ге жакын адам жумуш менен камсыз болоору күтүлүүдө. Ири долбоорду ишке ашыруу менен бирге азыркы турган тоо койнундагы чакан кыштактында инфра түзүм өнүгүп, социалдык экономикалык абалы жакшырары мерчемделген. Анткени 3 чокуга алып барчу Хан Теңири айыл аймагында дагы жол оңдоо, саркынды суу тутумун киргизүү өңдүү ири курулуштар жүрөт. 3 чоку бүтүп калса, биздин президентибиз айткандай, Кумтурдон кийинки эле мамлекетке, казынаны баягы бюджетке чоң киреше алып келе турган ишкана болгон татта. Анан Кудай буйрса жергиликтүү эл менен күтүп атабыз. Жумуш орундары түзүлөт, жергиликтүү бюджетибиз көтөрүлөт. Жергиликтүү маанидеги көптөгөн маселелерди чечебиз деп турабыз. Жаштарга да бул көп экономика жагынан эки жакка кетпей өзүбүздөн эле ишкерлик менен алектенгенге туура болот деген ойдобуз. Шаарчалар да курулат, курорттор да курулат. Бул үчүн бул өлкөбүз үчүн жакшы эле экономикага пайдасы бар чоң шаарлардын бири болот деген ойдобуз. 3 чоку долбоорунун ишке ашышы менен Кыргызстан эл аралык талаптарга төп келген, заманбап кышы жай туристтерди кабыл алчу Борбор Азиядагы эң ири тоо лыжа курортторунун бирине ээ болот. Бул долбоорду ишке ашырууда президент Садыр Жапаров бардык тиешелүү тараптарга биргелешип иштөө тапшырмасын коюп, Кыргызстан бул өңдүү жаңыча багыттагы салмактуу долбоорлорду ишке ашыруу менен бир гана утушта болоорун билдирген. Ал арада бир учурда көз жаздымында калган Жыргалаң айылы жыл санап популярдуу жайга айланып, туристтердин агымы үзүлбөй, азыртан бул аймактын туризмдеги орду чоң экенин айгинелеп келет. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ала Тоо 24, Ысык көлү болсо.